сүтүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Дароо эле экран жанганда камералар бизди тартып, бүткүл 7 миллион кыргыз эли бизди көрүп жатканда биз бүгүнкү чыгарылышты эң сонун жаңылыктар менен баштайбыз. Бүгүн урматтуу достор, биз жолуктук долбоорунун тарыхында биздин катышуучу менен талапкердин арасында жана сиздер сүйгөн катышуучу мырза, сиз сүйгөн талапкер айым менен бүгүн куттуу студиябызда, жаркыраган залыбызда бүгүнкү Адилет менен Мадинанын үйлөнүлбөт тоюна барыңыздарды чакырабыз. Кандай гана сезимдер менен, эң сонун эмоциялар менен бүгүнкү үйлөнүү тоюбузду биз сиздерге официалдуу түрдө ачып бериш үчүн бул жака Адилет менен Мадинанын туугандарын кол чабуулар менен тосуп алалы. Биз жолуктук долбоорунун катышуучулары жана ошондой эле эки тараптан келген жеңелер. Той кут болсун. Кол чаап, келиңиздер. Сиздер ошондо Табайкүл менен Клара жеңе ким? Кол көтүр. Жеңеси, көп тойго барган окшойсуздар. Аябай тажрыйбалуу көрүнүп атасыздар. Бүгүн мен ойлойм, жеңелик кылып сиздер көбүрөөк катышуучулардан приз аласыздар болуш керек деп, Буюрса, ниеттер жакшы. Сиз бир тууган байкеси, бөлөө байкесине кол чаап коелу биздин кудача жеңелерибиз экен. Ал эми биз той берип аткандан бул биз тарап болуп калат экен. Келинчегиңиз балаңыз, Жана биз жолуктук долбоорунун катышуучулары азыркы убакта чындыгында Кыргызстанда өзгөчө бактылуу үй бүлө курганга аракет кылып атышкан биздин жалпы катышуучулар Эсенбек мырза, келиңиздер, Медина айым, Тилек мырза, Нурзат айым, жана ошондой эле 4-сезондун катышуучусу Аяна келип берип коюңуздар. Жана подружка, күйөө жолдош. Той кут болсун. Жон келбестен, кур келбестен себеттерди алып алып келип атат. Бүгүн биз келин алып жатканга ЛТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоор өзгөчө толкундоолор бар. Ал эми сиздер ушул видеону көрүп жатсаңыздар, дароо эң сонун каалоо тилектерди комментарийлерди калтырабыз. Биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаевга кол чабуулар болсун. Ал эми бүгүнкү тоюбузду ачык деп жарыялайбыз. Кыргызстанда эң алдыңкы реалити долбоорлордун бири биз жолуктук долбоору жакшы ниет менен ушул куттуу студиядан канча деген жаштардын бактысын тапканга жалпы команда, оператор, режиссер, редактор, жалпы команда менен биз колдон келишинче аракет кылдык. Адамда жашоодо тандоо болот экен. Бул тандоолордун эң чокусунда турган бул биринчи тандоо, албетте бул өзүнүн татыктуу жубайы экен. Азыркы заманыбызда тандоо кылыш абдан оор. Анткени канча деген сонун мырзалар үйлөнө албай жүрөт, канча деген сонун бийкештер турмушка чыга албай жүрөт. Бирок биз жолуктук долбоору ошолордун арасында көпөрө болуп, канча деген жаштарды табыштырып келе жатат. Албетте бул сиздердин колдооңуздар менен. Адам жүрөк ачылыш үчүн көптөгөн ашууларды ашыш керек экен. Канча деген кыйынчылыктардан өтүш керек экен. Канча деген ортодо келишпес болуш керек экен. Ошол нерседен өткөндөн кийин эки адамдын жүрөгүнөн чечим чыгат экен. Демек бул менин жарым, түбөлүктүү жаным деп. Бүгүн Адилет менен Мадина 7 миллион кыргыздан булар бири-бирин издеп табышты. Ойлосоңуздар, нарын менен кочкордун ортосуна алтындан көпүрө салышты. Бүгүн мына ушундай эң сонун биз жолуктук долбооруна катышуучу достору, жакын туугандары, жеңелери бар экен. Бүгүн эки жак куда да болуп калышты. Ар бир кыздын кыялы өзүнүн жакшы көргөн, сүйгөн мырзасына турмушка чыксам дейт.
чындыгында адилетти баардыгыбыз жакшы билебиз. Билимдүү, илимдүү, колунан баардыгы келген, сүйлөгөн сөзү ордунда. Бирок Адилет мырза бизге катышуучу болуп келгенде, ага Мадина аттуу талапкер болуп келген. Бул күндүн баардыгы тарых. Биз бүгүн буну айтышыбыз керек. Ошондо Мадина келип бир сөз айткан. Мен бул жакка күйөө издеп келген жокмун. Мен болгону Адилетке айтайын деп келдим. Кыргызстанда мендей кыз бар экенин деп. Ушул сөз үчүн балким Адилет мырзанын жүрөгүнө жактыбы бүгүн мына бизде той болуп отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, урматтуу конокторубуз. Сиздер катуура кол чаап берсеңиздер, Кыргыз эстрада ырчысы, биз жолуктук долбоорунун алып баруучусу Гүлназ Чыныбек кызы жар ыры менен алып келе жатат. Тосуп алалы эки жашты. Сүйүнчүү агайын, 2 жаш келатат. Кол чаап коштоп тосуп алыңыздар. Бир ай мурда эле сиз жакшы ниет кылдыңыз эле, экөө үйлөнөт деп мен айткам, үйлөнбөйт депчи. Ооба. Ал күндө аябай жакшы эсимде. Мындай түз айткан эмесмин, болгону гана Адилет мырзанын намысына тиейин дегем да. Ошол Адилет мырза бүгүн намыс көйлөгүн көргөзсө окшойт, бардыгыбызга. Мен кечиресиз Гүлназ айым, сөзүңүздү бөлүп койдум, мен ошол эфир болбой калдым. Бирок намыс кайда тилек деген келет да. Мая бүттүңбү? Ооба, бүттүм. Жакшы. Достор, Кыргызстанда биринчи жолу 1 жылда бүтө турган ЭСК курулуш компаниясынын Комфорт Плюстагы үйү сатууга чыкты. Бул деген өтө сонун жаңылык да.
Бардык документри таза, кызыл китеп, лицензия, госэкспертиза, реестр, заключение МЧС. Өзүңүздөр көргөндөй 9 кабаттуу монолитный каркас жана эң жакшысы стенанын бийиктиги 3 метр 18 сантиметр. Бул деген бизнес класска кичине эле жетпей калган. Ал эми стена дуалдары ушундай кладка менен коюлган. Иш өтө катуу жүрүп жатат достор. Анткени 1 жылдан кийин ачкыч колуңуздарга тапшырып берилет. Детская площадка, наружная парковка, закрытая территория. Элестетиңиз, 1 жылда бүтө турган үйдү сиз 2 жылга чейин рассрочкага ала атасыз. Башкы төлөмүн болгону 30% бересиз, калганын 2 жылда кутулуп бүтсөңүз болот. Ал эми эң жакшы жери достор, бартерге да жолдору каралган. Сиз ушул үйдү алдыңыз, 1 жылдан кирип жашадыңыз, акчасын 2 жылда рассрочка менен пайызсыз кутулуп бүттүңүз. Мындай мүмкүнчүлүк сиздер үчүн. Жайгашкан жери Дордой Моторстун жанында достор. Абдраева 192 адреси. Ал эми документтери таптаза десек болот. Мен кара жумушта кылайын. О, бүттү. Кечиресиздер. Сиздер бизге келе берсеңиздер, биз сиздерди тосуп алабыз. Рахмат. Бул жерденчи 1 жыл болгону калды уже. 1 жылга. Намыс кайда тилектеп мындай. Мели. Аз бүтөбүз. Чоң күч атабыз жардам берип. Чынында бул күндүн келишине кандай деген эмоциялардан өтпөдүк, кандай деген күндөрдөн өтпөдүк. Кудай насип кылган экен, ушул күнгө буйруптур, Кудай буйруп, биздин айрыкча мен аябай баягы күйөрмандык кылып аткан жупта баш кошуп турган учуру, чынында эле Канат мырза айткандай, экөөнө суроолорду бергенде аябай мен Канат мырзанын суроолорунан жүрөгүм зырпылдап кетчү да. Экөөнө мындай жакшы эмес таасирин тийип калбаса экен деп абайласам, Канат мырза айтчу, сиз аябай болуш атасыз го, эмне экөөнө экөлене болосузбу депчи. Бирок ошол суроолорум Мадина жакчы айтсаңыз да, жакчы эле мен суроолорум Адлетке берген урушкан суроолорум. Тура деп турчу да, тура эле урушуп атасыз депчи. Анан бүгүн чындыгында Адлет мырза тойду мындай ысырап кылбайлы дегенден биз могу шариктерди сурап алдык, тааныштардын баарын. Шариктерди катышуучулар менен биргеликте могулардын баарын бул калп болуп калат бул эмесе иши. Кыскасы мындай расход 0 да. Адлет мырза, Мадина, сиздер кенен отурсаңыздар болот. Бүгүн Адлет мырзанын вкусуна жараша баары. Тамаша, колдон келишинче биз студияны даярданга, ушундай оформленияны даярданга, ушундай жана биздин катышуучулардын курсагы ачык болбосун деп ушундай эң сонун фуршеттерди даярдап койдук. Ортодон дагы айтып беребиз, буларды ким алып келген. Сөзсүз түрдө кайрылып өтөбүз. Андыктан ушундай жаркыраган сонун маанайда жакшы биз күткөн күн келди деп, дагы бир шаңды кол чалуулар менен бүгүнкү тойду баштайлы. Өзү Адлет мырзаны карап турсаң, жылмайбайт го. Жакшы элесизби? Мен да жана кыйнап үйлөндүрүп аткандай. Мен да студияга киргенге чейин, съемка баштаганга чейин маанайын көрүп, маанайыңан байкалбайт го үйлөнүп атканың десем, мен жашоодо негизи ушундаймын дейт. Кандай олуттуу учур болсо дагы, мындай мүнөздөрдүн жакшы жагы мындай өтө бийиктеп, мындай көп да кетпейт, жакшы эмес нерселер болсо чөгүп да кетпейт. Бир калыпта жүргөн адамдардын Мен ага кошулбайт элем да. Анткени адам өмүрүндө биринчи жолу үйлөнөт да. Адлет мырза бүгүн күлбөгөндө, бүгүн ойногондо качан күлөт? Анткени ушул нерсени, ушул бактылуулук мүнөттөрдү сезиш керек. Адам ошондо бактылуу болот экен да. Ошон үчүн бул сиздин бактылуулук мүнөттөрүңүздүн эң бир чоң күнү да ушул Адлет мырза, Мадина. Ошон үчүн күлүңүздөр, ырдаңыздар, бийлеңиздер, биз менен кошулуп жыргаңыздар. Бүгүн сиздер үчүн мына ушунун баардыгын биз аракет кылып даярдадык. Чынында бизге билинбеген менен ичинде оп колжуп жүрөгү сыртка чыгып кетейин деп. Мен антип ойлоп эле булар. Барып китеп окуп отурсак жакшы болот. Ушуга кеткен калып калды эле деппи? Ооба, негизи кыргыздын жалпы жаштары өтө сонун өнүп аткан учуру, анын катарында бул 2 жаштагы бар деп ойлойм. Кудай насип кылса, экөө мынакей бүгүн баш кошуп үй бүлө болуп турат. Мындан ары үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт деп ойлойм. Үлгү алчу нерселери аябай көп. Менин байкаганым, Instagram баракчаңыздан байкаган, булар жолугушууну, баягы свиданияны жөн эле жолугуш кылып өткөрбөй, атайын өздөрү билим алууга арнап жолуккан жеринде дагы, жолуккан жеринде дагы китеп окуп, экөө бири-бириңерге айтып берип аттыңарбы? Бир кандайдыр бир тарткан, чыгарган оштектин контенттери элге өтөт мындай пайдалуу. Ооба, жөн эле жашоодо деле тартпаса деле экөө жолукканда сөзсүз бир пайдалуу иш кылышат экен. Демек ошондо 2 жаш сиздин оюңуз боюнча башкалар сүй жөнүндө эле тартып өрбөй, ортого билимди да кошуп кетиш керек экен да. Ооба, ошол жагынан көпчүлүк жаштарга
деген анда Тилек менен Нурзадага арналат экен. Эмкеде пайдалуу. Бүгүн биринчи хит жоп Адилет менен Мадина болсо, экинчиси Тилек менен Нурзада болгон турат. Эртең Тилек мырза. Тилек мырза деле мугалим да. Бул өзүнүн тармагында ошо сүйүүгө байлап сабак берсе болот да Тилек мырза. Музыкадан мугалим да. Музыка деле бул билим да. Музыкада бул чоң билим да. Чыгармачылык кесиптин ээси деп айтсак да болот, Албетте. Анда биз өкөнө тише бербейт эле. Өкөн огот бермейт. Биз артта турган конокторубузду алдыга чакырып алалычы, келиңиздер. Бүгүнкү биздин студиябызды жаркыраган маанайга толтуруу үчүн, ушул жакшылыкты бөлүшүү үчүн албетте биздин бүгүнкү баш косуп жаткан жаштарыбыздын тууган уруктары дагы биздин студиябызга келген. Кудача жеңелерибизден баштайт окшойбуз. Таалайкүл жеңе улуу же Клара жеңе улуу? Таалайкүл жеңе сиз, Сиз улуусу окшойсуз, мына. Таалайкүл жеңе да көрүнүп турат, тажрыйбалуу экенин, көп тойго барганын, мына. Бүгүн айда приз беришет, жакшы бийлеп ырдасаңыз сизге. Кош келдиңиздер студиябызга. Саламатсыңарбы, урматтуу алып баруучулар жана катышуучулар, баарыңыздарга салам айтам. Сиз эми мындай ресторанда, тойлорго барып сүйлөчү элеңиз да. Жок, кете бериңиз. Уланта бериңиз. Жок, уланта бериңиз. Бизде реалити долбоор кайра тартылып коюнчу деген жок бизде эжеке. Кандай кеттиңиз, ошондой кеттиңиз болгондо. Жакшы эле сүйлөп атасыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу алып баруучулар жана бүгүнкү тойдун катышуучулары. Биз бүгүнкү студияга кош келип алдык. Кандай эмоция болот? Сүйлөңүз. Бүгүн сизди туугандарыңыздар сүйлөсүн деп жиберди. Мына баары көрүп атат. Анан урушат, анан баргандай сүйлөбөй баса берсеңиздер ушунча эфирге келип. Мындай тойго барчысыздар да, ресторанга тойго барчысыздар, бирок ушундай студияга келген тойго кандай экен, мындай роль аткарып аткандай эле болгон жоксуздарбы? Чындыгында ошондой эле болуп жатат. Сүрдөп атасыздарбы? Абдан сүрдөп жатабыз. Биз жактан деген аябай. Тойлорго барганбыз, бирок мындай тойлор бизде биринчи жолу болуп жатат. Отуруштун көркү окшойсуздар тигил жакта, мындай өзүбүз жакта. Анан сиз жеңеси болосуз Мадинанын, туурабы? Улуу жеңеси болосуз. Мадина жөнүндө, кызыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Мына айтат го мисалы тойдо, мен кызым мындай депчи. Сиз келгенде канча жашта эле келин болуп келгениңизде? Мен жаңы келгенде ушу 3-4 жашта эле. Ошол кезде эле кичинекей болсо дагы аябай сөзмөр, дилгир, акылдуу кыз эле. Ошо менин артыман эч алып эле жомоктору бар эле, анекдоттору бар эле. Ошолорду айтып берип эле артыман калчу эмес. Анан ошо чоң апасынын тарбиясы го деп ойлойм да, көбүнчө ошо чоң апасы менен калчу үйдө. Анан чоң апасынын жомокторун мага айтып берчи. Ушундай тыңгыс эле кичинекейинен эле. Санын. Адилет мырзаны көргөндө сиз эмне сапаттарды көрө алдыңыз? Байкай алдыңыз. Экөөнүн окшоштук сапаттар балким. Ооба, чындыгында эле экөө абдан бири-бирине төп келген жаштардан экен, акылдуу. Силердей ушундай жаштар көбөйө берсин биздин Кыргызстанда. Булардын эми келечекте жолдору аябай кең элестетип атам. Даңгыр жол болот деп ойлойм. Балдары дагы акылдуу, ушундай элестетип атам да, экөөнү көргөндөчү, экөө чындыгында бири-бирине дал келишет. Керемет. Айтканыңыз келсин. Клара кудачабызга кол чаап коелу бизден. Андан кийин сөз кезеги Таалайкүл жеңеске берели. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, Канат мырза, Гүлназ айым, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кош келдиңиздер, сиздер дагы биздин кыздын тоюна, биздин кызды берип атып аябай толкунданып атабыз өзүбүздө аябай. Бизде Мадинаны кандай айтсак, Курманжандатка биз үчүн аябагандай зирек, акылдуу, ыймандуу. Биздин ошо НТС телеканалына келгенден бери эле комментарийлерди бир сыйра карап коюп атам да, анан аябагандай жакшы сөздөр айтылып атат. Ошол жакшы сөздөрдүн баары кабыл болсун. Биздин ошо ичибиз ачышып атат Мадина келип аткандыгына. Бир чети кубанып турабыз. Бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин. Адилет күйөө балаңыздар боюнча кандай пикир айтмаксыз? Болобу же болбойт эле кайра уштуруу. Адилет мырзаны Мадина өзү тандады. Адилеттүү жигиткен өзүнүн атына заты жарашып турат. Маңдайы жарык.
биздин кыздын чечимин баалайбыз, кошулабыз. Биз дагы аябагандай мыкты жигитке туш болуп атабыз. Биздин эжебизге күйөө бала эмес, өз баласындай кабыл алат. Биздин кызды ыйлатпайт, ишенебиз. Маңдай жарык, жакшы бала. Бактылуу болушсун. Айткан Кыз жатканда өттү. Жакшы өттү. Ойдогудай болду бардыгы. Ооба, жакшы болду. Жакшы узатып алдыңыздарбы? Узатып алдык, жакшы. Кудаларга. Уктай эле экенсиздер да демек, күндө койдоп жүрүп эле. 4кө чейин уктаган жокпуз. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн биз Мадина сулунун кыз узатуу тоюна келдик. Борбор шаарыбыздагы тойканалардын биринде ат башы эли менен кошкор эли куда болуп дөбүрлөгөн той башталды. Аппак кийинип колуна аппак розаларын алып Адилет келди. Даткадай кызыбыз Мадинаны тосуп алыңыздар. Табышты 2 жаш, жанашты 2 жаш, махабат майрамыңар куттуу болсун 2 жаш. Амин. Жайылган дасторкондун кенендиги, тамаданын тапандыгы, келген меймандардын көңүлүнүн ачыктыгы бул той ээлеринин кабагынан кабар берет. Той керемет уланууда. Балдыздан өрдесте. Жезде, нужын безде, асыбын акча керек кезде деп, кылыктанып кулагынан чоюп, акчасын шыпырган балдызкалар. Тойдун да сапары шаңдуу аяктап, жаштардын элге болгон ыраазычылыгын уктук. Ыраазычылык билдирем, келген кадамыңыздарга гүл өссүн. Тілеген тілек, берген батаңыздардың бардығы түз қабыл болсын. Сіздерге терең тағзым, Кыргыз элим, жаштарга бакыт каалап коюңуздар. Жаштар бактылуу болсун. Анда кол чаап коелу Талайкүл жеңебизге. Анда биз бүгүнкү тоюбуздун алкагында биздин дагы бир куттуу студиябыздын төрүбүздүн коноктору бар. Бул болсо биздин Адилеттин агасы Улук мырза жана анын жубайы, же болбосо Адилеттин жеңеси Тынара айымга сөз берип коелу. Калчаңыздар. Эмне сиз Экөөңүздөр. Саламатсыздарбы, жалпы катышуучулар жана ошондой эле Гүлзат айым, Канат ага, жакшысыздарбы, досолтор, жакшыбы? Жалпы студияга чоң рахмат, ушундай майраке өткөрүп берип атканыңыздарга жана ошондой эле кулдугубуз бар демекчибиз. Жана ошондой эле сиздерге ыраазычылык, ушундай Мадинадай болгон тарбиялуу, тарбиясы десең тарбиясынан, акыл десең акылынан асыра тарбиялап өстүрүп чоңойтуп бергениңиздерге чоң рахмат. Кудайым буйрса, жаңы эле айтып калып атасызбы, биз үчүн даткайым депчи. Даткайым убагында датканы датка кылып алган. Ошондой эле биздин Адилетти да Кудайым буйрса датка кылып алат деп толук ишенебиз. Баягы өкө Кудайым буйрса келечек өкөнүн колунда. Өкө ынтымактуу болсо эки Куда обязательно ынтымактуу болот. Албетте ынтымактуу болот демекчимин. Ошондой эле келинчегимге орап койсун. Сиз сизге суроо менен башкөрүп калышыңыздар канча жыл болду? Кудайым буйрса декабрдын 5-inde 6 жылга кетти. Маанайыңыз жакшы эле да, настроение Жакшы. Бактылуу үй бүлөнү куруш үчүн бир сизден кеңеш болсунчу жаштарга. Мырзанын милдети өзгөчө. Көз көр болуш керек, кулак вообще укпаш керек. Үйдө болгон нерсени сырттан болгон нерсени үйгө киргизбей койсоңор деп болот. Ай баракалла. Точка болду окшойт. Алтын кеңештер болду окшойт. Капталда такыр көрбөйт экенсиз сиз ошондо. Керек болду. Өтө керемет сөз, келиңиз. Саламатсыздарбы катышуучулар жана НТС каналынын жалпы жамааты. Мен ушу Адилеттин жеңеси болом. Силерге кааларым эки дүйнө бактылуулук, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, үлгүлүү үй бүлөрдөн болууга, жаратканым силерди жакшылыкка жанаштырсын, жамандыктан адаштырсын. Аллахым эки дүйнө бактылуулук насип эткендерден болсун. Бизде дагы Адилет мырзанын бөлөсү бар экен, Актан мырза, бүгүн мына өзү да күйөө жолдоштун образында келип. Үйлөнүңүз беле?
Жок, үйлөнө элекмин. Кап болбоңуз буюрса. Буюрса. Жакшы болот баары. Келиңиз. Мен актан Адилеттин бөлөсү. Биз Акылай табыш керек экен да. Буюрса табабыз анда. Кичинекей кезден бери аябай көп тайнемдин үйүнө көп чогулчубуз биз. Ошол жакта чогуу ойноп мушташта калганбыз бир кезде. Дагы деле бар. Жок, азыр уже андай жок. Азыр жеңем десем болот. Адилет менден улураак кичине. Адилет байке. Жеңем менен Адилет байкем колуңар кармашкан үзүлбөсүн. Көп жашагыла, бактылуу болгула. Не дейнем? Аман эсен болуп, ден соолукта болгула. Керемет. Анда Адилет мырзанын бир тууган карындашы Зыйнат Бикеч көрүп коелу. Келиңиз. Саламатсыздарбы барыңыздарга, опарчылар, жалпы катышуучулар. Жалпы НТС каналына салам жолдойм. Мен Адилет байкем бир тууган карындашымын. Адилет байкемден кийинки бир тууган менмин. Адилет байкем менен жеңеме бакубат жашоо каалайм. Үйүңүздөр шаңга толсун, үйүңүздөрдөн кут кетпесин. Бириңиздер үйдүн нуру болсоңуздар, бириңиздер үйдүн шаңы болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар, көп балалуу болуңуздар. Бул жашоодо 2 жашоо сиздерге бактылуулук каалайм. Ушинтип бири-бириңерди толуктап, жаркырап, жайнап жүрө бергиле. Жана азыртадан эле уже мындай жаштарга үлгүлүү жупту көрөм. Мен байкем менен жеңемден ар дайым ушул боюнча кала бериңиздер. Жакшылыктар болуп турсун. Ошол. Айтканыңыз келсин, байкадыңыз Канат мырза. Сөз баккан Бикечкен, Сөз баккан Бикечкен. Сиз эле турмушка чыгып элексиз да? Мен 2008-жылкы кызмын, азыр 10 класстын окуучусумун. 10 класс анда. Сурооңузду кайра башкачараак кылып берип. Жок, туура эле бул реалити долбоорда эмнеге мен анда деген сизди биз 2 жылдан күтөбүз, биз жолуктук долбоорунан. Кудай насип кылса. Коелу, келиңиздер. Суроо 2010дор жокпу да? Азырынча жок. Канча бир туугансыздар негизи үй бүлөдө? Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Мен байкем, анан сиңдим, менибиз бар. Сиздер көчүп башы турбайсыздар. Байкеңиздин кийимин сиз жууп бүтүктөчүсүз да? Эми ошол милдет. Дагы деле сиз жуубайт деп ишенебиз биз буюрса. Демек жеңе кут болсун. Сиздерге той кут болсун. Үйүңүздөгү кечиресиз, үйүңүздөгү кандай атмосфера боюнча кыскача айтып берсеңиз, ата-энеңиздердин кубанычы, негизи той дегенде үйдө бир башкача шаң бөлөйт го. Ооба, той жакындады дегенде эле биздин үй бүлө аябай шаңданып, сүрдөнүп ушинтип аттык. Үй аябай мындай сүрдөнүп аттык. Бири-бирибизге бири-бирибиз сүйүнүп, кубанычыбыз батпай, жеңем байкемдерди карап алып аябай сүйүнүп аттык. Мен ушул күндү аябай күттүм негизи. Көрүп качан үйлөнүшөт экен, бизге окшоп эле. Экөөнү айтып барчумун, үйлөнбөйсүңөр. Жеңем менен таанышкандан бери ошо экөөнүн тоюн күтүп жүрдүк. Мына азыр бүгүн Кудайдын куттуу күнү. Экөө баш кошуп атат, Кудай буйруган күнү. Ушинтип эле ушул бойдон жакшылык болуп, кармашкан колдор үзүлбөсүн ошол. Ооба. Үйүңүздөрдөгү эң алгачкы жакшылык болуп атыптыр, Ооба, үйүбүздө эң биринчи жакшылык. Ооба. Той кут болсун анда. Биз ушундай шаңдуу маанайда Гүлназ айым биз 2 жаштуу орундуктарга жана биздин конокторду төргө отургузуп коелу. Келиңиздер. Биздин демөөрчү бул чемпион чайы. Чемпион чайы бул Кениянын алыскы талааларынан терилип өзгөчө даамдар менен жасалат. Гүлназ айым, бул чемпионду ар дайым ар бир адам өзүнүн ийгилигинде чемпион болуп чай ичсин. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Ал эми биздин кийинки демөөрчүбүзгө кайрыла турган болсок, албетте Демирбанк 31 декабрга чейин Демирбанк жаңы кардарлар үчүн супер акцияны улантат. Мобилдик тиркем аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секунд гана алат. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып, катталыңыз. Кененирээк маалыматты Демирбанк сайтынан Ж2222 номер аркылуу билсеңиз болот. Жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн каралган. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктүн ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек?
Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эмес эпте ачуу канча турат? Комиссиясыз. Бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Акыркы чыгарылыштарда мен эфирди көрүп отуп, сиз пранк жасап турсуз го, колуңуздан телефон түшүп кетипчи. Сизден жокто. Ошондо мен ушул телефонго аябай кызыгып калдым, анткени азыркы заманга ылайык Honor X9 деген телефон чыгыптыр. Кыргызстанда азыр рынокто өтө өзүнүн ордун таап жатат. Сууга салсаң да суу кирбейт экен, таштасаң да сынбайт экен, Ооба. Ошондуктан биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү булар Honor көтөрүш керек. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Өзүңүздөр көрүп тургандай студиябыз эң сонун, орусча айтканда оформление, декорация менен жасалып турат. Ошон үчүн мен сиздерге жакшы бир маалымат айтып кетейин. Аз акча салып, бирок киреше чоң бизнести баштагыңыз келсе, анда декор бизнесин колго алыңыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мөөнөтү жок, сезону жок, ар дайым иштеп турган бизнестердин бири болуп саналат. Декор бизнеси 2-3 саат убакыт болуп, 5 000ден 10 000ге чейин тапсаңыз болот дейт. Бизнеске кызыгып калдыңызбы, анда 14 декабрь боло турчу жандуу мастер-класска катышып барып кетсеңиз болот. Бүгүнкү биздин майрамдык кечебизди коштоп келген дагы бир биздин өнөктөшүбүз бар. Ар дайым биздин жакшылыктарыбыздан калбаган бул этнофуршет Чоко Рай. Эгерде сиздин үйүңүздө жакшылык болсо, жакшылыкка чогулган адамдарыңыздын маанайын алдын ала көтөргүңүз келип турса, анда сөзсүз түрдө Чоко Райды буйрутма кылыңыз, анткени мына ушундай мөмө жемиштер менен шоколаддын айкалышуусу, ал эле эмес этнофуршет кыргызга тиешелүү бардык даамды алгач оз дегенде эле даамы сөзсүз түрдө конокторуңуздардын маанайын көтөрөт. Чоко Рай кызматташыбызга кубанычтабыз. Аны эмесе ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, катышуучулар жана коноктор, биз бүгүнкү майрамды баштап алдык деп айтсак болот. Майрам дегенде албетте сөзсүз түрдө айымдардын эмне күлкүңүз келип атат? Жакшы? Бүгүн өзгөчө башкача маанайдасыз ошого мен сүйүнүп атпайм сизди көрүпчү. Мен жакшы көргөн жуптар башка ошо. Сиз турмушка чыгып аткандай эле. Мадинанчалык сүйүнүп аткандай. Жуксун деп атам. Жан дүйнөңүздүн кенендиги да, Кудай буйрса, ошол жакшылык жалпы биздин катышуучуларыбызга да жуксун. Ким өзүнө өзү жуксун десе бир чаңдоо үн чыгарып коелучу. Анда уруксат берсеңиз кебимди уласам, майрам дегенде азыр кубанып турганымдын дагы себебин билесиз. Сөзсүз түрдө айымдардын оюна эң алгач эмне келет билесизби? Акча. Жок. Пачкалаган акча. Жок. Алтын деле. Майрамдык шайнисине чыкпайт, эгерде гүл болбосо. Ошондо бардык айымга гүл барбы? Ошону азыр өзүм айтып, түшүндүрүп, анан кийин маанай көтөрүп койсом экен деп суранды. Анда биздин бүгүнкү күндүн эң негизги күнөөкөрү деп койсок болот. Адилет мырзага кеп узаталы. Арыбаңыздар, саламатсыздарбы? Алпарчылар, Канат мырза, Гүлназ айым, жалпы кыргыз журтчулугу, көрөрмандар, барыңыздардын колдооңуздарды көрүп атабыз. Катышуучулар, жеңелер, байке, жеңе, барыңыздарга чоң рахмат келгениңиздерге. Мына жакшы бир кичинекей мамлекет куруп отурабыз. Ушул кичинекей мамлекетибиздин биринчи жакшылыгы, анан ошону бир жакшы белгилеп коелу деп экөөбүз студиядагы ар бир балага, кызга жугуштуу болсун, жакшылыктары болсун деп бирден тал болсо дагы гүл тапшырууну туура көрдүк. Жүзүнүн тамып турган өзгөчө үйүмдү
кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярлаган, чок нерсени суранып ойго салып Албетте сиздерди да унуткан жокпуз. Эмгек сиздердики, тиги биз келгенден баштап тикеден тик туруп, ар бир баланын, кыздын бактысы үчүн күрөшүп келесиздер. Сиздерге дагы гүлдесте суналга. Ай, рахмат. Рахмат, чоң, рахмат. Ай, сонда жарашып калды сизге. Рахмат, чоң, рахмат. Өзгөчө биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Студиянын бул долбоордун редактору Элнура эжеге дагы гүл тапшыралык, келип берсеңиз. Тилекке каршы биздин редактор эфирге кире албайт, ошондуктан Адилет мырза сырттан берип койсоңуз болот, Баары гүл алып, Канат мырза албай калды го. Биз деген өзүбүз гүлбүз да деле. Жигиттин гүлүбүз деле. Ой. Турале. Логика бар бекен. Гүл бизден чыккан деле. Ошончо болуп калды эми Канат. Жок. Уят го. Жубайыңызга ала барыңыз. Жубайым алып. Мырзаларга гүл берген болбойт, бирок жубайыма бул гүлдү сөзсүз түрдө алып барып беребиз. Чоң рахмат Адилет мырза. Сиздин айткан сөзүңүз эле бизге чоң белек. Бүгүнкү күндүн, бүгүнкү кечтин эң сулуусу, эң жагымдуусу, эң жыттуусу, эң ажарлуусу менин Мадинам, колуктум, жубайым. Буюрса кармашкан колубуз үзүлбөсүн. Мен сени жакшы көрөм, сүйөм. Буюрса ушундай жакшы маанайда өмүрүбүздүн акыркы күндөрүнө чейин бар бололу. Кандай деген көзүрмемдер, кандай деген сон. Бактылуусу го өзүчө. Эмнегедир мага тийишиңиз келип турабы, Канат мырза? Негизи караңызчы, кандай деген бизди мен эле эмес, жалпы биздин студиябыздагы ар бир конок, ар бир катышуучуларыбыздын жүрөгү элжиреп турган кези. Анткени бул күндү биз канча күттүк, Кудай насип кылып ушул күнгө туш келген экен. Кудай кут кылсын дагы бир жолу, жакшылыгыңар үзүлбөсүн, эч качан жамандык көрбөгүлө, жалаң жакшы күндөрүңөрдө ушундай санаалаштар менен бөлүшүп жүргөндү жараткан силерге насип этсин. Бактыңар түбөлүктүү жана эки дүйнөлүк бактылык болсун. Бүгүн тойдагы өзгөчө реалити өтүш керек. Урматтуу коноктор, катышуучулар, бул жакта камера тартат экен дебей, азыр эми заман ушундай болуп калбады, бардык жакта эле камера тартат, Кадимкидей эле отурмуңуздар, басып фуршеттен жеңиңиздер, ырдаңыздар, бийлеңиздер. Ана сиздерди эки жакты даярдап жиберди да турабы? Силер бар эфирди жаргыла, ырдагыла, бийлегиле, сүйлөгүлө, отуруштун көркү болгула деп. Ошондуктан биз төртөөңүздөргө ишенип атабыз азыр. Анда кол чалуу менен эки жаш төрдө сиздер тойго күбө болуп отуруп бериңиздер бүгүнкү. Мен бүгүн эфир бүткүчө ушинтип алып барсам болобу? Албетте, бирок гүлгө гүлдүн кереги жок го деп ойлойм, балким коюп деле койсоңуз болот. Макул анда. Макул. Биз анда баштадык тойду, урматтуу көрүүчүлөр. Гүлназ айым, жагымдуу болсунчу сизден. Албетте, жалаң мына ушундай жакшы күндөрдө жолуксак кандай жакшы. Керемет. Чыныгы жүздөр менен
кайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Биз жолуксак кандай жакшы. Керемет жандуу чыгарманын аркасынан биз Болот мырзага берели, улуулатып биздин улуубуз чыга элек. Жакындап калды. Саламатсыздарбы, катышуучулар, Гүлназ айым, Канат мырза, бүгүнкү кечен коноктору. 2 жашка каларым бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Силерди көрүп мен абдан кубанып атам дегендей. Ошо? Жуксун, Жуксун. Бүгүн тойдун мындай атмосферасын өзгөчө Бекмамат мырза да укмуштуудай сезип атат окшойт, Ошондуктан биз Бекмамат мырзага сөз берели да, анан бир ыр берели, Бекмамат мырзаны коштоп баарыбыз ырдап отуралы. Көрүүчүлөр, сиздер көрүп атсаңыздар, биз менен чогуу ырдайбыз. Келиңиз. Кымыз ичип, казы карта эт жеген кыргызымдын тою күнсүз өтпөгөн дейт. Мына бүгүн 2 жашка ак батаны берели деп дос туугандар ушул жерде көптөгөн дейт. Андыктан ушул элдердин ар бир айткан дуасы кабыл болсун. Бактылуу болула, таалайлуу болула, бактылуу болсун баш кошкон 2 жаш, таалайлуу болсун табышкан 2 жаш дейт. Андыктан бүгүнкү жолуңуздар ар дайым эле түз болсун. Үйүңүздөрдөн ыйман, сүйүү жана ошондой эле бакыт эч качан кетпесин деп бактылуу болуңуздар. Тоюңар кут болсун. Мен мындай калоо тилек айтканда кыйын деле эмесмин, чын айтсам. Ошого азыр ырдагыла десе бир ар бир тойдо уккан бир эске келип кетти. Бир сап ырдап коеюн, ошону. Бир сап. Бир сап. Бир сап деле, кандай эле? Бир куплет. Биз жүргөн айлуу түн кайда? Биз үзгөн жыпар гүл кайда? Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Азамат Бексултан мырза, бизден приз кол чабуулар болсун. Бизде дагы төрүбүздө конок болуп отурган Эсенбек мырза бар. Эсенбек мырза, келиңиз, сизден кабыл тилек. Арыбаңыздар, урматтуу калайык калк, кыргыз журту катышуучулар, коноктор жана бүгүнкү тойдун күнөөкөрү болгон Адилет Медина. Сиздерди эмне дейм? Өмүрлүк түбөлүктүү жолуңарга аттанып атасыңар. Төлөңөр түз болсун, бактылуу болгула, түндүгүңөрдөн түтүн булап эле үйүңөрдүн очок өчпөсүн. Келечекте көптөгөн ийгиликтерди коштоп, ийгиликтерди жаратып жүрө бергиле. Анын бул жерден да бир жакшы нерсе айта кетким келет. Бул жерде Клара эже менин бывший коллегам. Экөөбүз мурда чогуу иштегенбиз. Кош келдиңиз. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Тоюңуз кут болсун. Жана катышуучулар баарыңыздарга бактыңарга тапкыла, ийгилик каалайм силерге. Ошол жакшылыктарда, ийгиликтерде бири-бирибиздин кубанычты колдоп, коштоп жүрө берели. Ассаламу алейкум. Бүгүн Адилет досум менен
Мадина Аяшкамдын бүгүн ак тою болуп жатат. Махабат майрамыңыздар куттуу болсун. Абдан кубанычтабыз. Кече жакында эле кыз узатуу тойго Нурзада экөөбүз күбө болуп келдик. Аябай той да сонун болду. Бүгүн эми үлпөт тоюңуздар болуп жатат. Үлпөт тоюңарга да күбө болуп жатабыз. Баягы силердин жакшылыгыңарда дайыма чогуу ортоктош болуп сиздер менен болуп атабыз. Буюрса силердин жакшылыгыңар бизге да жугуштуу болсун деп ниет кылып атабыз. Көчө барганда дагы ниет кылып отурдук. Бүгүн да ниет кылып отурабыз. Буюрса сиздердин аркаңыздан биз дагы ушундай сиздердей болуп ушул жерде куттуу студияда той берели деп ниет кылып, буюрса ошол нерсени ишке ашыралы деген чоң ниеттер бар. Кудай буюрса. Тоюңар куттуу болсун. Анан эми биякта Эсембек байке экөөбүз бир чыгарма аткарып берип коелу, туруп туруп эле бир чогурдап коет окшойт Эсембек байке. Албетте. Келиңиздер. Тойгочу болсун. Жолдар бүтүп алыстан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Кунандарды чабышып, чорголорду салышып, мелтиреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, тойго келгиле, тоюң күлкү кошулуп, тойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Эрлан байке рахмат. Кол чаап коелу Эсенбек мырза менен Тилек мырзага. Жана Гүлназ айым, сизге бир суроо. Могул не? Бул сөмөй менен патолог. Патолог деп мен айтмакман, элдер күлмөк да, сиз неге айтып таштадыңыз дейм да. Анда башынан. Ошо болбой калды же. Күлүп алып турсуз да уже. Биздин көрүүчүлөр да бийлеп отуруш үчүн, жыргап отуруш үчүн Гүлназ Чыныбек кыздын жаңы чыгармасы бар экен. Бүгүн албетте Адилет мырза менен Мадина үчүн жаңы чыгарма жазып келиптир. Ырдын аты кандай? Ырдын аты Алтын өмүр, же болбосо Аттың ай деп койсоң болот. Аттың ай, Алтын өмүр. Бул ырды чыгарыш сизде каяктан идея келди бул ырга? Бул ырды мага апам сунуштаган 3 жыл мурун. Инстаграмдын желесинен көрүп атканбыз, Ооба, ошол ыр. Бул ошондо эски ырды жаңы. Эски, негизи Динара Акулова эжекебиздин репертуарына таандык. Бир 20 жылдан ашып калды окшойт бул ыр. Биз кичинекей кезибизде окучубуз. Унутулуп бараткан чыгармалардын бири экен да. Эски чыгармалардын бирин уруксат алып, автору болсо Көбек Калыков агайыбыз жаңылап, азыркы заманбап стилге ылайыкташтырып чыгардык. 20 жыл мурда болсо ошондо Болот мырзалардын убагында экен да. Азыр карап турсаңыз Болот мырза кошулуп ырдайт. Алда Гүлназ Чыныбек кызынан жандуу чыгарма. Ооба. Al
жаркының жанда болбосо жашоонун барбы кереги махабат гүлүн терели махабат жаштык белеги жал жалың жанда болбосо жашоонун канча кереги Ушундай жаркыраган студиябыздын маанайын андан ары карай уланталы. Ар дайымкы тойдогудай эле бул жагы реалити долбоор болуптан кайрадан кызып калышты биздин көрүүчүлөр дагы, катышуучулар дагы. Бийди уланталы, анда бийди улантыш үчүн биздин катышуучубуз Гүлайымга микрофон узатабыз. Çarçaba tek çarçaba ayak kolun talsa da çulkunup bir bileli çan çıkarıp sahnada çarçaba çarçaba ayak kolun talsa da çulkunup bir bileli çan çıkarıp sahnada bir bileyle bugün toy köngülдөрдө kaygı жоқ kız jigitler barыбыз жөн турганда пайда жоқ маанайыңды байкайын ырды чуркабайдайын баары туруп бийлесин чарчаба тек чарчаба аяк колуң талса да жулкунуп бир бийлейли чаң чыгарып сахнада чарчаба чарчаба аяк колуң талса да жулкунуп бир бийлейли чаң чыгарып сахнада
атаң барбы, апаң барбы, айтып койчу тансага. Эчең барбы, сиңдиң барбы, айтып койчу тансага. Ошо эки жаштын бүгүн тоюнда бир келешип дос кула сыйлайм десеңер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, аппакай аппак шайыр жеңелер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, гүлдөй назик судай тунук биздин жеңелер. Аксаткандан селкинче, кандай теппей мындай деп, бурул жалын селкинче, бурбай теппей мындай деп. Ойно ойно алгыла, ойлоңалар бул дүйнө, гүлүп гүлүп алгыла, күмүрөң калар бул дүйнө. Жашы жолдо дүрдөй жан, жаңа чуулган гүлдөй жан, кызыл жолдо дүрдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Эй! Чакаларыңа мейга пара келат каныңда, алады бедал деп чочутканда, аппактабы турсан эл сонунда. Аппакайым, аппакайым, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн, аппактаңың болуп эле атайын. Мен сүйөмүн деле дагаңа болуп эле кетейин. Мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин, мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн, дагаңа болуп эле кетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн, дагаңа болуп эле Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз жана көрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү өзгөчө эфир сиздерге дагы жагып, маанайыңыздар көтөрүлүп турган учуру деп билебиз. Андыктан келиңиздер азыр болсо, биз атайын даярдаган конкурс оюнга дагы кетек келип жетти. Анын шартын болсо, менин кесиптешим Канат мырза түшүндүрүп өтсө. Негизи мен жашоодо мындай нестандартный ойлонгонду жакшы көрөм да, мындай эл кылбаган нерселерди кылганды жакшы көрөм да. Баса жакында эле Европаны багындырып келбедиңизби? Багындырдым да, прям ойтуп мындай легенда келди депчи. Лега менен долгасымен. Анын сыңарындай өзгөчө оюн камдап келиптир, аз угуп көрөлү. Өзгөчө оюн бул мырзалардын күчүн ар бир тойдо конкурста сынашат, бирок биз бүгүн ошол мырза өзүнүн айымын, бийкечин канчалык деңгээлде көтөрө алат. Бизде бага коомчулукта сөз болуп кетти го, жигиттер эки сөз да көтөрө албайт депчи. Мүнөзүнбү? Мүнөзүн, бесин, салмагын бүт баарын канча жолу көтөрө алат. Ошон үчүн биз жуптарды чакыралы, Гүлназ айым. Келиңиз анда, эң алгач эле Дамир менен Ширин келиңиз, Нурсултан менен Гуля келиңиз, Төлөгөн менен Гүлкайыр, жана Бекмамат менен Айдинай келиңиздер. Айдинай. Жана Даниэль дагы эмет болот. Даниэль сиз ким менен? Сымбат айым, балким Аяна менен. Кайра сезимдер козголуп кетпейби? Ажмания кылдырып коюпту эле. Анда мейли Сымбат айым менен чыгат экен Даниэль мырза. Макул. Жана Тилек мырза Нурзада. Утуп бараткан турбайсызбы бизе? Мындан кичине бою узунураак сөөк сактырып эле Нурзада экен, Бирок бизден эң эмеси накачный Тилек мырза экен да. Ошон үчүн бул өтө мындай окшоштук жактары да көп экен. Кана? Бир бутту көтөргүлө Нурзада. Көтөр эле бутту. Бир. 2. Ай, баракелде. 3. 4. Ой, бутту көтөр эле бутту. 5. Ой, азаматсыз
Тилек мырза азаматсыз. Болду. Белдер жакшы эле? Белдер жакшы эле? Болот мырза даяр болуласыздар да бирөө менен. Тилек мырза 5-ти жасады. Тилек мырза 5 болду. Кол чаап коелу. Ким кийинсе? Бекмамат мырза. Айдина келиңиз. Это, конечно, это же соревнование. Любой человек волнуется. Колду. Бир. Котула. Бутту көтөргүлө, бутту. Гүлназ, сиз управлять этесиз. Силер кот кайрыбаштагылар силер. Эс алып алып. Мен бир деп койдум. Сезген жоксуз көтөрүлөр. Жоктор. Болот, жетет бир ойло болот. Жок, келе. Болот сен 55 жаздым, точно эле. Кана? Хотя бир бутон көтөрүңүз, Бутту көтөрөсүң. Бир. 2, 3, 4, 5, 6. Азамат, кол чаап туралы. 7, 8. Кол чаап коелу. Азамат, бекон турду, Азамат. Кана? 2. Нурсултан мырза. 8 болду. Силерчи, кыздарчы, белин отурбай, мияны отурбачычы, далын, Что-то. Точно? Точно? Аяктан ушу күчү менен. Кайра кыласарбы? Кана? İşte mınдай работа О, кадимги отуруп алды го. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. 7, 8. Демал. 8. О, да. Toğuz yarım. 10 da öğrençe. Ya. Meylanda. Төлөө мырза келиңиз сіз. Hayır. Мол жак отурасыздар, далга бергенбиз. Отуруңуз. Өйдөрөк кылла. Кетти. 1, 2. Ой, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, olacak koyalım. 8. Керемет. Так, Дамир менен Шерин. Жигиттер мындан кийин спорт менен машыкканга мотивация болуп калды окшойт, Өтө, мына жигит ушундан сынады. Рекорд 9 болду. 9? Ооба. 10. Да, 10 болду. Ооба, 10 деп коет. Бул жагына отурасыз. Кетти. 1. Бутуңуз көтөрүңүз. Буту. Ширин бутуң көтөр. Түз кылсаң түз. 5. 6. Ошондой. 7. 8. 9. 10. Аны 11. Бутту көтөрөбүз. 12. 13. Азамат. Так. Даниэль менен Сымбат. Байкайлычы бир жаш баланы. Сиз азыр жатасыңар го, отурасыз. Молодец, даяр бала, даяр экен бул. Гүлүк аттарда эле экен да бул. Эч көңүл жок. Бияка. Кичине өйдөрүп отуруп Сымбатай. Бияка. Кеттиге. 1, 2, 3, 4, 5,
Сымбатты жекти деп ойлодум. 5 6 Түшкөн жок. 7 Отула, маяка отурлачы, маяка отурлачы. Кетти. Сулайсыңар, айнанайын. 8 9 13 11 12 13 14 Ай, көкпеттен отуп характер менен 14 кылдык, ол чаап коюңуздарчы. Ошондо. Я. Конкурсор, мейли келилер. Тилек мырза жана даярдык болчу дейт, репетиция болчу дейт. Бабур мырза барбыз, чыгасызбы бирөө менен? Дабылсын. Ким мен? Кеттиге. 1 Тура эмесми ол? Болду. Силер буту аттырабыз коюңдар, ошчу. Султан эң таза жазат. Буту көтөрүлүп турду гүйләм. Ошондо силер ким утту деп ойлойсуңар мындай? Бул реалити долбоор го. Ким утту? Силер канча болду эле? 10 болгон. Силердикичи? 14 силердикичи? 13 болду, Эме, анда мындай болбойлу. Саны боюнча тиги көп жазган бутту да. Анан таза жазган боюнча Нурсултан. Сапат боюнча. Таза силер канча болду эле? 8 болду. Анда биз кол чабуулар менен бүгүн биринчи орунду ээлеген Даниэль мырза менен Сымбат Бикечке бияка бир кос чайды. Жана бул экинчи орун ээлегендер үчүн Нурсултанга. Жана биз сапаттуу жасаган үчүн деп Нурсултан мырзага мырзага Гүлайымга беребиз буну. Тилек мырза экинчи жолу аракет кылган үчүн Төлөгөн мырза. Просто эле да. Бекмаматты один айда өзгөчө сон шоу көргөзүштүк. Ошондуктан буларга барыбызга берилди. Барыбызга берилди. Ана биздин чемпион жигиттерге кол чаап коелу. Ордуктардан орун алып бериңиздер. Негизи эле элибизде эч качан жакшылык бүтпөсүн, жалаң тойлор болсун деп ниет кылалы. Ал эми акыркы учурда Канат мырза сөзсүз түрдө үйлөнүлпөт тойлорунда үлпөт тою, свадебный торт деп үлпөт торту дагы шириндиги жасалып жүрөт. Бүгүн да биздин студиябызда ушундай жакшылыктын шириндиги бар деп айтсак болот. Бул болсо биздин ар дайымкы көрүүчүбүз Эля Бейкери деген өзгөчө топтор сулуу кызыбыз жасап берди. Ошодан пайдаланып ыраазычылык билдирели. Эгерде сиздердин да жакшылыгыңыздар болсо, анда өзгөчө шириндик кааласаңыз, Эля Бейкери аккаунтуна кайрылыңыздар. Ушундай сонун торту биз бүгүн атайын Адлет менен Мадина үчүн даярдаганбыз. Келип бериңиздер. Келиңиздер. Турмуш деген сөздүн бир чечмеленишин уккамда, эсиңизде барбы жокпу? Турбасаң муш деген. Демек, турбасаң муштум жейсиң, турсаң жеңесиң мен. Ооба, ансыңарындай бүгүндөн баштап 2 жаштын турмуш сапары башталды, байсалды болсун. Демек бул деген тиричилик башталды деген сөз. Анда алгачкы тиричиликтин кадамдарын алышуу жерден. Ушул торту сонун кылып жасайлы. Ооба, биринчи кулпунай. Электи алабыз, кулпунай түзөбүз. Ооба. Мындан 1 жыл мурда Мадина үчүн Адлет мырза белгисиз башка адам эле. Адлет мырза үчүн Мадина белгисиз башка адам эле. Эми бүгүндөн баштап экөөнүн тагдыры бир, келечеги бир, түбөлүгү бир болуп отурат Гүлназ айым. Ооба, Кудай буйрса мынакей.
жашоодо дагы ар дайым ушундай бири бириңиздерди колдогон, эриш аркак жүргөн, жашоонун кандай оош кыйышы болбосун, кандай жакшылыктары көтөрө турган же көтөрүп чаба турган учурлары болбосун, ар дайым бири бириңиздерди мына ушул кыймыл аракетиңиздерди колдоп жүргөндү, коштоп жүргөндү жараткан сиздерге насип эткен болсун дейли. Жашооңуздарда ушундай ар дайым рейттеп тизип жүргүңүздөр деп эле келтире бергенсиз го. Ооба, негизи адамдын мүнөзү кандай болсо, жасаган иш аракеттери, кыймыл аракеттери дагы ошого дал келет деп калат го. Мен ойлоп аткам, азыр мына тарелканы кармап эле мындай кылып сээп коюшат депчи. Аябай ирети менен, кырааты менен тизип аткандыгы бул да болсо. Метр беребиз, балким туураарак үрөң коюп эле. Бул да болсо. Мынасы мактаган сайын ошоттун келет го эле. Мынакей, аябай кооздор чыкты. Караңыздарчы. Эми үстүнө ун себебиз чогуу. Ооба. Ар дайым жашооңуздарда ак сызыктар көп болсун. Адлет мырза ун элеп жүргөн окшойт. Окшошот экен да. Рахмат. Ай керемет. Өз биздин апаларыбыз мурда бизге ун элеп нан жасап берчү эле да. Ооба. Ошол сыяктуу эле Мадинада колунан келчү ун элеп нан жасаган. Мен ойлоп атам эми ат башынын ак муз айылы, ат башынын ак муз айылына камырдан бир өзгөчө гүл чатай жасап бересиз го деп, Ооба, Кудай буйрса. Дагы. Болду. Сезим тазасын. Болду. Керемет. Нормально. Эми чогуу биргеликте кармап туруп кесебиз. Жок, сиз кармаңыз, сиз. Кандай кесесиздер? Ортодон эле бир кесим кылсаңыз. Жок, мындай эле, 3 бурчтук. Кысактайбы? Мындайынан. Ошо бычак менен алып саласыңарбы? Салда салалым. Кана керемет. Торттагы Гүлназ айым айткандай өзүнүн орду менен кесилди окшойт, Ооба. Бияка эме гүкүм да калтырбаптыр Адлет мырза. Буйрса кыйын мырза болот экен деп эле. Жашыгаттың, Анда жакшы ниеттермен негизи бактылуу жашаш үчүн жана байка айтып кетпөдү, өзгөчө мырзанын кулагы укпаш керек экен, көзү жумуш керек экен алгандайын депчи. Бул дагы бактылуу жашаштын бир түрү. Мырза ар дайым кайсыл жактан болбосун айымдан бийик туруш керек экен. Эгерде айымдан бийик турса, ошол мырза ар дайым айымдын көзүнө баатыр болуп көрүнөт экен. Ошондуктан Адлет мырза, келиңиз Мадинага. Жана ар дайым камкор болуп, ушундай үй бүлөсүнүн кырсагын кампайткан табышкер, мыкты ишкер болуңуз. Жана ошондой эле келиңиз. Айым дагы ар дайым кайчан болбосун, жолдошу кандай маанайда келбесин, ар дайым жылуу кабагы жана ушундай таттуу, даамдуу даамдар менен тосуп алганды да насип эткен болсун. Анда сөзсүз түрдө бактылуу үй бүлө болосуздар деп ойлойбуз. Келиңиз. Торт таттуу экен. Эми үйлөнгөн мындан да таттуу болот да. Ошон үчүн куттуктайбыз биз сизди. Эми ушул турган тортту биз жугуштуу болсун деп Тилек менен Нурзада берип коелу. Үйлөнбөсөңөр уят торттон берип атабыз деп эле киргизсиңер. Жугуштуу болсун силерге дагы. Ушул учурдан пайдаланып жеңер келип отур ошойт торттон, азыр беребиз тартты деп эле. Келиңиздер, ана учурдан пайдаланып биз 2 жашка сөз ыйгарып алалы. Ооба. Адлет мырза, Мадина, куш болуңуздар бекем болсун. Сиздерди да миллиондогон адамдар көрүп атат, ошон үчүн сиздерден да жагымдуу сөздөр болсун жүрөктөн чыккан. Жашоодо ар бир нерсе бекеринен болбойт, бир себеби бар дейт экен. Мен былтыр ушул биз жолтукка келгеним дагы бекер болбоптур.
бир жакшы себебин даярдап турган экен Кудайым. Ушул жакта турган ар бирибиз, сиздер, биздер, көрүп аткан көрүүчүлөр, иштеп аткан балдар ар биринин ушул жакта турганы кадамында бир белек бар, Кудайдын бир жазган планы, максаты бар. Демек, ошол пландарда, ошол максатта жакшы ой, жакшы тилек менен жүрө берели. Абдан ыраазымын бардыгына. Биринчи ата-энеме, атам Бакыт, апам Айжан, апам Алиман, тилекке каршы атамын өтүп кетиптир. Кадырбек атам, Куран менен эскеребиз. Буюрса, бардыгына ыраазымын. Досторум, бир туугандарым, чөйрөм, коллектив, Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар ар бириңиздерге ыраазычылык. Ушул жактан бактыңыздарды таап, бул жактан болбосо дагы жашоодо бактыңыздарды таап, бар болуңуздар. Биз ыраазы. Буюрса, жакшы күндөрдө, жакшы көз ирмемдерде жолугуп жүрө берелик. Керемет. Анда сөз кезде Мадина сизде болсун. Чындап эле жолдошумдун айтканына толук түрдө кошулам. Мен дагы ушул жака келерден мурун алгач эң биринчи сезон болуп жатканда эфирден чыдамсыздык менен күтүп көрүп, анан бир ниет кылып койдум элем. Чындап эле тойдо ушундай узасам, тойдо ушундай өтсө деп. Анан ошол ниеттин бардыгы кабыл болот экен. Ошондуктан ар бириңиздерге айтмакчымын, ниетиңерди түз коюп эле кадам сала бериңиздер. Калганын Аллахым өзү жайгарып алат бардыгын. Анан Канат мырза, Гүлназ эжестерге чоң рахмат. Себеп дегенде силер чындап эле биздин атабыз менен апабыздайсыздар. Жана башында айткандай, ата болуп кабагын салып кичине урушуп катуулап койсо, эне жүрөгү болуп сиз абдан тыпылдап, кой антпе деп катуу айтпа деп ушинтип турчусуз. Элеже сизге терең таасим. Ушул студия, ушул нерсенин бардыгы 7 миллион элдин эмоциясы сиздин ушундай хрупкий плечаңызда ушундай. Мен сизге абдан ыраазымын. Негизи аялдар бул дүйнөнү гүлдөтөт, мырзалар болсо бул дүйнөнү коргойт. Ошондуктан барыңыздар бактылуу болуңуздар. Жана албетте ата-энелерибиз, аталар, апалар, көрүүчүлөр сиздерге чоң ыраазычылык. Себеп дегенде силердин батаңарсыз, силердин колдооңорсуз, коштооңорсуз ушул жакшылыктардын бардыгы болбойт болчу. Силерге терең таазим, ыраазычылык. Жүрөк элжирейтпа. Биз ушундай жагымдуу сөздөрдөн кийин албетте биздин катышуучулардын өзүнүн даярдаган ыр белеги бар экен. Анда биз бул жака Болот мырзаны чакырып коелу. Жана Болот мырза менен дуэт Бексултан мырза. Экөөнүн кандай дуэт чыгат болду экен, Ала. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Көргүм келет сени күндө, көлөкөңө зар болуп алтыным. Жүрсөң жалыңда, көлдөй толкуп көңүлүмдө, көкөлөймүн жар болуп жаркыным. Жүрсөң жанымда, махаббатым сен, бакыт кушум сен, ыйык жандай, айлуу түндөр ай, арба жарык шамдай. Махаббатым сен көкөлүп, чалкып учкандай. Сагыныч бар арбаган, сагынып жаркыны, алтыным. Жаным мезилдим, канат болуп кагылайын, каригиңден айланып, жаркыным.
арнап сезимди махаббатым сен бақыт кушум сен ыйык жандай айлуу түндөр ай арбай жарык шамдай махаббатым сен көкөлүп жалкып учкандай ак дилиңден төгүлөйүн алдыңа адамзатка асыл биздин санжыра жадырап күн нурундай жыпегиз талдай бозу тигип махаббаттын айлына махаббатым сен бакыт кушум сен ыйык жандай айлуу түндөр ай арба жарык шамдай махаббатым сен көкөлүп жалкып учкандай махаббатым сен көкөлүп жалкып учкандай Пайызсыз жана комиссиясыз. насыя бергениңер үчүнчү Пайызсыз жана комиссиясыз. чыгарып алуугачы Пайызсыз жана комиссиясыз. пайыздык ченим өнөктүн ичинде өзгөрөбү а бир айдан кийин кандай болот 0%. макул ал эми насыя алуу үчүн эмне керек Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. ал эми эсепти ачуу канча турат Комиссиясыз. а бир айдагы эсептин төлөөсүчү Комиссиясыз. насыя бекитилди 50 000 сомго толуктоо 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Жакшы кыз талапкерлер келбейт Гүлназ айым. Ошону айтсаңыз, ырдаганда жүрөктүн кылдары титиреп, кинонун ичинде каармандарда эле көрүндү го экөө чиркиндики. Экөө образ, мына бири-бирине издешпей табышыптыр, Буюрса теңиңиздерди табыңыздар. Бексултан мырза менен болот мырза катуураак кол чабылчы, жандуу чыгарма. Эмне деген сон атмосфера түзүп бердиңиздер 2 жаш үчүн. Анда Гүлназ айым, биздин кадасатты сыйлайлы эми. Ооба, сөзсүз түрдө ар бир үйлөнүү үлпөтө биз келин алып аткан тарап сөзсүз түрдө өзүнүн ак жолун камдап келет эмеспи? Анысыңарындай бүгүн да биздин студиябызга кадам басып келишкен биздин бүгүнкү Адилеттин агасы менен жеңеси. Адатта салт боюнча жеңеси ак жоолук салып келген. Шаңдоо кол чаптырыңыздар, жугуштуу. Салт боюнча жоолук салып Наке, ак жоолуктай, ак жолтой келин болсун, барган жерин көшөгөсүн көгөрткөн, балага толтурган, шаңга толтурган, маанайды көтөргөн эң мыкты ак жолтой келиндерден болот деген ишенимдебиз, Кудай буйрса. Биз негедир толкунданып 2 жашты кетиргибиз келбей атат, бирок 2 жаш азыр айылга, тойго кетиш керек экен. Бир айылдын акмуз айылы ат башы күтүп отуптур да. Ошондуктан бардыгыбыз тууралуу катышуулар, келиңиздер. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс да. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондор. Наке, урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз күткөн минуттар келишти. Bileyli, bileyli, jashtengi zurma, bileyli.
Kutlu olsun eyleni toyuna. Кандай сонун кереметтүү атмосфера биздин студиябызда. Ылайым эле ушундай жакшылыктар, тойлор биздин ар бир катышуучубузга жугуштуу болсун деп ак батаңыздарды берип коюңуздарчы. Негедир бүгүнкү тоюбуздагы мындай убакыт кандай өткөнүн билбей калдык. Бүгүн бирок эң сонун эмоцияларга байыдык. Жана бизде катышуучу мырзалар айымдарга да мотивация болуп үйлөнүш керек экен депчи. Эми мындан кийинки той Тилек мырзаныкы болбосо болбой калат го. Буйрса. Үйлөнөм деген адам эчтеке карабай үйлөнөт экен. Ошондуктан үйлөнүңүздөр. Ылайым эле негизи кыргыз элинде той бүтпөсүн, ар бир бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн үйлөрүндө дагы той болсун, жакшылыктар болсун. Биздин бүгүнкү жаркыраган студиябызды ушундай атмосферага бөлөгөн биздин жаштарыбыз жаңы эле студиядан чыгып өздөрүнүн турмуш сапарына аттанып кетишти. Ай баракелде. Жана ошондой эле мен жанында кесиптешим албетте Кыргызстаныбыздын эң белгилүү ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн чыгармалардын, популярдуу чыгармалардын ээси десек болот. Жана ошондой эле өзүнүн блогерлик жактан да иш алып барган, жана бизнес жагынан да иш алып барып, жада калса биз жолуктукта алып баруучулук жагынан да өз мыкты активдүү көргөзүп келген Гүлназ Чынек кызы. Жана ошондой эле бүгүнкү тойду көркүнө чыгарып алып баруу эле койбостон буга чейин канча деген кыргыздардын жакшылыктарына себепкер болуп келаткан деп айтсак болот. Анткени дал ушул биз жолуктук теле долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири өзүн бир гана Кыргызстанда эмес, учурда дүйнөлүк деңгээлде кыргыздардын атын эң мыкты өзгөчө идеялар менен таанытып келе жаткан мыкты бизнесмен деп да толук айтылам. Канат Шабданбеков. Көрүүчүлөр көрсө бир-бири эле мактай берет экен деп Жана ошондой эле албетте экрандын сиздер экрандан бизди гана көрүп аткан болсоңуздар, экрандын артында да өтө чоң команда сиздер үчүн эмгек кылышты жана буга чейин дагы мындан кийин да эмгек кыла беришмекчи. Жалпы НТС телеканалынын биз жолуктук теле долбоорунун операторлоруна, режиссеруна жана ошондой эле редакторуна, жалпы НТСтин жамаатына дагы бизден жана сиздерден алкыштар болсун. Профессионалдуу музыкант, албетте, Тогусторонун ырчысы, Казармандын ырчы мырзасы жана музыканты Эрлан Тогузбай. Анан албетте эң шаңдуу кол чабуулар бизди ар дайым күтүп качан чыгасыңар, тезирээк келечи, биз көргүбүз келип атат деп биз жанагы дем алган учурларда да биздин жаныбызды койбой, өзүңүздөрдүн жакшы пикириңиздер менен бизди мотивация кылып келаткан, бизди калтырбай көрүп келе жаткан биздин көрөрмандарга дагы шаңдуу кол чабуулар. Гүлназ айым, биз эми жалпы командабыздан чоң милдеттен кутулдук. Бирок бир сөз айтпасак болбойт. Бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бизде жумуш көп там, олардын баарын үйлөндүрүш керек. Кудай буйруса. Эртеңке даярданган кеттик анда биз. Көрүшкөнчө. Тойлут болсун. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер бар, биз бар, сиздер бар. Бизде миллиондогон просмотр бар. Биз жолуктук миллиондун арасынан, сиздин махаббат сүйүмдү, сүйкүм көз карашыңан. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.